أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Demek жақсы дағы жаман Алладан екен туғандар, мақтау Аллаға болсын. İmanınızı bekemdeyin. İmanınızı bekemde деген söz, бұл сен ишениміңде турла деген сөз. Қандай десе, жақсылық болды, Құдайдан болды. Жаманшылық болды, бұл Құдайдан болды. Өлім келді, мысалы, жаманшылық дейді, мусиба. Демек, Алла қалады, ошон үшін өлтірді. Демек, субханалла, ошол sıfattардың içinde Allah'a жаққан sıfatlar var. Жақпаған sıfatlar var. Ne? Demek biz imanımızды қуатташымыз керек екен. İmanды қуаттау деген қандай? Жаңа айтып жатқандай, жақсылықтағы жаманшылық Алладан деп айттық қой. Демек, сен менен мен башыбызга оорушулук келе турган болсо, өлүм келди. Өлүм келген болсо, жанды ким алды? Аллах алды. Кээ бирлер бар, жанды алганда, өзүн мен күнөө өлүмүн дешет. Жоксо, мен себептүү өлүп калды. Жок туган. Анын тагдыры чечилген себептүү жанына алынып кетти. Sen hiçbir ortamda joksun bu жерде. Кандай десем, көпчүлүктөрү өзүнүн баласы аз болуп калса, эжелери ыйлап жүргөнүн көрөсүң. Мен болбосом өлбөйт болчу. Жок, субханалла. Ал сен жок болсаң дагы бул дүйнөгө кетмек ал. Ошонун жазмыш ошол болчу. Качан адамдын ичинде, эненин ичинде бала болгондо, ошол Алла Тааланын өкүмү менен бир периште чөткөн дагы 40 gün, 120 gün degенден кийин бир периште чөткөн дагы анан мындай боякчаны келип туруп, пешенин жанына коет экен. Алла, мунун ырыскысы кандай, мунун өлүмү кандай, бактылуу, бактысыз болобу деп айтат экен. Мына ошол мезгилде Алланын өкүмү ушул болот экен, айтылат экен, анан ошо жазылат экен. Ошол себептен биз кажерден өлө турганыбыздан белгилүү. Чыныгы өлүм ал Алла Таала каалаган үчүн болду. Анткени Алла өзү айтат. Бардык жан өлүмдөн дамы тартат. Бир дагы жан некен өлүмдөн дамы тартпай койбойт. Демек, бул жерде сенин эч кандай күнөөң жок. Ошол себептен мисалы алса, бир адам өттүбү? Өткөндөн кийин бул Алла каалаган үчүн. Жоксо Алла тараптан келгенбиз, Алла тараптан кайтып барабыз деген сөздү унутпай айтыңыздар. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Эми бул тагдыр экен. Эгерде сиз менен биздин башыбызга бир жакшылык келе турган болсо, балалуу болдук дейли. Алла Таала кимге канча бала берерин билбейт экенбиз. Бирөөнө кааласа Алла кыз берет экен, бирөөнө кааласа эркек берет экен, кааласа экөөнү тең берет экен, кааласа бербей коет экен. Бул Кудайдын иши экен. Эми сен ушул нерсеге сабыр кыла турган болсоң, же болсо субхана бербей койгонуна сабыр кыла турган болсоң, анда сен субхана ийгиликке жеттиң. Эми эгерде сага ошо кыз же эркек бала берип турган болсо, эми бул не жакшылык болуп турабы? Эми ошол жакшылыкты я Алла сен каалаган үчүн берилди. Мен таптым эмес. Кээ бирлер айтат, мен болбосом туума эмессиң. Мен болбосом сен каякта? Жок, экөөң тең болбосоң каякта болчу. Экөөң тең себеп болдуң, себеп элесиң болду. Анан кийин ошол качан жакшылык келгенден кийин Алла Таалам ушу баланы берди эми. Ва кандай ат коёюн деп, мына ошон жакшылыктын атын койгонго аракет кылыш керек экен. Мына ишенген ушундай экен. Жакшылык болсо да Кудайдан, жаманчылык болсо да. Мына сен ыйман келтирдиң деген сөз. Кудайга ишендиң деген сөз. Таяндың деген сөз болот. Проблема болду, ошо заман дарат алдың, 2 рекет намазга түштүң. Мына сен Кудайга таяндың жаманчылыкта. Жакшылык болсо сүйүнүп атасыңбы? Дарат алдың, 2 турдуң да 2 рекет намаз окуп. Мына сен сүйүнүчүңдө да Кудай Таалага сен ыраазылык, шүгүр айттың деген сөз болот. Ыйман келтирдим ушундай. Кээ бирлер субхана ыйман келтирдим дейт, намаз окуп калса эле болду, азыр 5ке кирип кетчи деп калат. Жок, андай эмес. Кээ ушул жүрлөр карасаң 5 күндөн кийин карасаң бая тас кээп кийилип калган кайрачы. Жок, Кудайга ишенүү, жок, ыйман келтирүү деген ошонун бардык акыбалда Кудай Таалага таянуу экен. Кудайга таянасың. Кайсы проблема болду? Тобокел кыласың. Толук тобокел. Же болсо толук Кудайга эмне кылат экенсиң? Өзүңдү ардайт экенсиң.
О Кудай, мына мен сеникимин. Бул жерге келдиңерби? О Кудай, мына мен сеникимин. Мына ушул жерге алып кел, сен алып келдиң деш керек. Силерде эч ким өзүң ойлобогула, мен ушул жок, сен кааладың. Алла Таала мүмкүнчүлүк берди келдиң. Бирок каалап туруп Кудай мүмкүнчүлүк бербесечи, эч качан басып келе албайсың, унутпагыла. Канча саз келе албайт да таякта. Канча телефон чалып, "Уза мен барайын дедим эле, бара албайтам." Барайт. Тагдыр эмес. Значит, Алла каалайды. Көрдүңбү кандай нерсе? Эгер Алла Таала кимге жакшылык кааласа, мисалы алса, сен ошо Кудайга таянсаң, Кудай Таала сага жакшылыктын эшигин ачкысы келсе, керек болсо азыр ушу сүйлөп аткан сөздү угузуп баштайт. Ушу угуп атканыңыздан айтып аткан Кудай жөнүндө сөз, Алла Таала жөнүндө, Парвардигар жөнүндө, Эгер жөнүндө аткан сөз, Аллахы жөнүндө аткан сөздү угуп атышыңар, бул Кудай Тааланын жакшылыгы бул. Сен ошо Кудайга ишенип келген үчүн болот. Кудай Тааланын ишенип, сен "Я Алла, ушу Кураныңан шифа табайын" дедим. Мына бул эки сен Кудайга ыйман келтирген белгиси. Ушундай нерсе. Бул кээ мисалы эч бирөөнөн коркпой туруп эле. Эч бирөөнөн коркпой, эч бирөө неме албай туруп. Эмне кылдың? Кудайга таяндың. Bir проблема болду, айтып аткансың да, сен чечип бересиң Алла. Эч бирөөнө таянбай эле, урушпай, талашпай, түртүшпөй эле эмне кылдың? Аллага айттың, Алла, сен чечип бер. Түн ичинде турдуң. Түн ичинде намазга турдуң. Эч бирөөнө эме кылбай эле. Башыңа келип атты, карыздык келди. Үй бүлөлүк проблема келди, мисалы. Бир нерсеге жетпей атасың. Bir işin ayağına çeyin жылбай атат. Эмне кылыш керек десе, мына сен Кудайга ишенген адам болгон себептен, ыйман келтирген адам, сен ыймандуу болгон себептен эмне кылат экенсиң? Түн ичинде турасың. Анткени Алла айтып атпайбы? Алар дейт, жумшак төшөктөн жан баштарын көтөрүшөт деп атпайбы? Өзүнүн Роббисине кайрылуу үчүн экен да. Жаратуучумсуң Кудай. Сенден башка ким мага муну чечип берет? Турдуң. Даарат алдың, гусулуң жок болсо, гусул алдың душка кирип, жакшынакай. Кыбланы карадың, жай намаз салдың. Маша тегерчени карадың, бир аз отуруп кичине муракаба деп коебуз. Мына муракаба деп коет, мына бир аз отуруп зикир кылдың. Субханалла, субханалла, субханалла. Алхамдулилlah, алхамдулилlah, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Анан кичине уйкуңду ачтың бир аз, муздак суу менен жуудуң да. Анан кийин Аллаху акбар деп тургандан баштап болду экен мынакей. Сен эми чыныгы ыймандуусуң. Сен чыныгы сурай тургандан сурап баштадың. Мына ыйман келтирүү деген мошу. Анан кийин окудуң, колуңду көтөрдүң. Анан айтасың, "О кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. О мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү. О берүүчүлөрдүн берүүчүсү. Мен баландай уулу баландай. Сен мени билесиң. Сен мени күнөөмдү да билесиң, жакшылыгымды да билесиң. Мен ошо күнөөм менен дагы, жакшылыгым менен дагы сенин алдыңда турам. Бирок мен сенден гана үмүт кылып турам, Кудайым. Мен күнөөкөр экенин билем. Мени кечир. Менин жашоомдо момундай проблема болду. Ушуну эми сен мага жакшылык жагынан чечип бере көр. Мен бул проблемамды, ушул мага келген, башыма келген нерсени өз алдымча чече албайт экенмин. Сен мага чечип бер. Анткени сен проблема жараткан да сенсиң, чечүүчү да сенсиң. О Кудайым, сенден сурайм мен. Сенден башка эч сурабайм. Мен сага таяндым, сенден башка таяныш жок экен. Адамга таянайын десем, ал өлүп калат экен Алла. Бийлигиме таянсам, ал кетип калат экен Алла. Байлыгыма таянайын десем, анда мен эч нерсе, байлык менен эч нерсе чече албайт экен Алла. Сен каалабасаң болбойт экен. О Алла, мени чечип бер. Деп туруп ушундай бир ундай туруп жүрөгүңдөн ушунча деңгээлде мындай хушу менен деп коебуз го, мындай чыныгы берилүү менен колуңду качан ошентип омейин деп туруп көтөргөн жерге түшүргөнчө Алла Таала асман жердин эмесин өзгөртүп салат. Бул жерде мына угулуп атат да, жүрүп атат туурабы? Алла өзгөртөт. Жашоо момунда бүт нерсе, аламаттын баары өзгөрүп кетет. Алла Тааланын кудурети ал биринчи асманга түшүп туруп, ошол сенин дуаңды көтөрүлүп, ошол кабыл болот. Башыңа монда чоң правда, андан да чоң келаткан да, Алла Таала ошону жеңилдетип салат. Андан да чоң жаман нерсе келаткан, Алла Таала ошону тосуп таштайт. Сен көтөрө ала тургандай, мен көтөрө ала тургандай алып берет Аллахым. Мына ыймандуу адам ушундай болот. Кайрылса да, сураса дагы, үмүт кылса да, корксо да, Кудайдан корккон адамды биз мына ыймандуу деп айтабыз.
Эми sen имандысың. Демек sen иманды болгондон кийин эми кара. Sen керек болсо учуп жүргөн чымыңга да зыян келтирбегенге аракет кылышың керек. Тилиң ушундай тил бир байкуш да ушундайчы. Кааласа бирөөнү сындырып коет, кааласа бирөөнү көтөрүп коет, туурабы? Ошо тилиңди мындай туура нерсеге иштетишиң керек болот. Эң жакшы тилдин иштей турган туура нерсеси бул зикир. Эң жакшы тил туура иштей турган бул зикир. Кудайды эстөө. Мына ушул тилиңди Кудай Тааланы эстөөгө корот, бирок бирөөнүн жүрөгүн оорутканга коротпо. Толтура мен көп эле билем. Көп адамдарды угуп деле атам. Өзүм деле балким ушундайдырмын деп ойлоп коем кээ бирок көп убакытта ушундай уккан сайын ушу тилимди көбүрөөк тыйганга аракет кылып атам. Биринчи кечирим сурап ийем, мен күнөөкөр болбосом делечи. Эмне үчүн дегенде, субханалла, биз азыр ушундайга мындай наглость первое счастье деген сөздү азыр биринчи орунга коюп алганбыз. Наглый болсо эле, анан кийин дерзкий болсо эле бүттү экен да. Момтеле башын тыккан жерге эле келди, эмне. Момтеле тил иштеп эле мурун менен даңк бүрүшө элек коет турмуштар. Нормально болуп калчу, көбөрүп жолу жыгылчу, мушташ кетчү. Расынан ачык. Азыр болсо тил. Же чаба албайсың, чапсаң милицияга берет. Же түртө албайсың, сотко берет. Ушундай да азыркычы. Бардыгына тил иштейт, бирок калган нерсе иштебейт. Ошол себептен бул тил мененчи бөтөнчө эркектер мындай аялын кордогонду үйрөнүп алдык. Катын сымал болуп кетти да эркек. Мага катын сымал болуп. Аялдан айырма жок тобо кылам кебедечи. Ай. Субхан ушакташат. Мен бай устаз Абдурахман устазым айтып, мындай аялдар ушакты айтат, эркектер таратат окут. Туура утур эмес, үйүнөн аялынан угуп алды, болду, сыртка чыгып алып, бешөө чогулган жерде. Тиги катын алган турбайбы? Сага эмне катын? Эркектер бир эркек катын алып алыптыр деп айтып атканда мен такыр таргалам экен. Чын айтам. Аялдар пуш болуп мындай бир ушакташып атса, аял алып алыптыр деп, андан можно понять. Ошондой нерсе. Бирок эркек киши бирөө аял алып алыптыр деп сөз сүйлөп атканда, машина жөнүндө сүйлөш, мотор жөнүндө сүйлөш, ат жөнүндө сүйлөш, жер жөнүндө сүйлөш, мындай бул тоо таштар жөнүндө сүйлөш, айылга жол салып коелу деп сүйлөш, мындай жанагындай эме коюп коелу деп сүйлөш, фонарик коюп коелу деп сүйлөш. Ой, тетиги жерде бирөө бузуку чыгып, үй бүлөсү ушундай бузулган кой, ошону оңдоп коелу деп сүйлөш. Анан сага бирөөнүн аял алган эмне бар? Сенин деле аялың бар да тура. Же сен кыз алып мындай башкача алгансың мен. Көрдүк кандай нерсе. Ошол үчүн мына бул тил туура иштеш керек. Ошол эле мезгилде азыр субханалла мен көчө айттым, аялдарга Кудай Таала омат бер деп. Азыр аял киши президент болот, байкап атасыңбы? Депутат болот. Бул болгон эмес нерсе. Мусулманчылыкта нерсе бул негизи эмес. Аял киши эң чоң нерсеси бул эркектин алдында субханалла некен ошол күйөөсүнүн ыраазын таап бала тарбиялап чогулуш керек, бүттү. Ал көчөдө жүрүшүнө не обязательно. Бирок азыр омат берилди. Ошол оматты аялдар тескери колдонуп атат азыр. Азыр аял киши иштесе болот, акчаны оп-оңой эле таап коет. Керек болсо эркектерден көп акча табат. Бирок ошентип алып турган Кудай сакта тилдичи ушундай деңгээлде коротуп атышат азыр. Мен ойлойм, башка күнөөбүз жетпей аткансы кээ эле тили менен өтөт да. Тили менен ушундай кууп жейт. Тилин субханалла тыя албайт. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи бекер айткан эмес, эң жакшы аял карасаң сүйүнөсүң, ал сүйлөп атса тили ширин болот деген. Жакшы сүйлөйт деген. Буяка мен аялдардын укугу ушундай эркектерди сыйлагыла жазып койсом, бирөө мага комментарий жазып коюптур. Комментарий жазып коюптур. Мен каалаганымды кылам деп жазып коюптур. Мен үчүн эркек никто деп жазып коюптур. Карасаң кандай деңгээлге жеттик. Бирок эркек болбосочу субханалла 35ке чыкканга чейин күйөөгө тие албай калса, турмушка чыга албай калса. Мен билгенден соң, мен эле эмес, психологияда ушундай 35тен кийин шизофрения деген ооруп пайда болот. Эркекти ушунча зарыл да, дары сыяктуу. Ошон үчүн субханалла эркекти аялдагы эмне кылыш керек экен? Мындай тилди
Бул пайда үчүн иштеткен аракет кылыш керек. Билесиңер, көп байланын бар тең тилден болот. Тилиңен табасың дейт кыргызда. Эмнени сүйлөп атканы карагыла. Ошон себептен исламда ыйман келтиргенден кийин эми тилиңди тый. Анткени бул сөз сүйлөп чыкты, көтөрүлдү, таразанын түйүндө турат бул. Туура сүйлөнсө оң жагына түшөт, туура эмес сол жагына түшөт. Кыямат күнү көп адамдар тилинин кесепетинен тозокко түшөт. Ошон үчүн Кудайга ыйман келтирдиңби? Кудай жалгыз, анын шериги жок, Кудай Тааланын алдына барып жооп берем дедиңби? Эми ыйман келтирген туура жүр, туура сүйлө. Туура жүр, туура сүйлө. Кимде ким туура ыйман келтирип, туура жүрө албай, туура сүйлөй албай атса, анда ыйманыңды кайра жаңырт. Кээ бирөө сурап атат, молдоке, кантип оңолсом болот? Кантип оңолом? Ким мени оңдойт? Сен өзүңдү өзүң оңдойсуң. Анткени Алла өзү айтат, коом өзүн өзгөртпөсө, Алла аларды өзгөртпөйт дейт. Демек, кантип өзгөрөбүз? Биринчи, көчөдө мага Каракөлдөн ушу суроо беришти. Кантип оңолобуз? Кантип өзгөрөм? Жашоом мен башкача кантип болом? Кантип өзгөрүп, кантип жашоомду тууралайм? Биринчиси угуп алыңыздар. Ким менен жүргөнүңдү кара. Ким менен доссуң? Ким менен тамакташып жүрөсүң? Кимде менен шериңде отурасың? Ким менен соода кылып атасың? Ким менен шерик болуп жүрөсүң? Кара. Зынакор, калпычы, коркок, сараң менен жүрбө. Булардын бардыгы кез келген убакта сени сатып кетет. Жүрөгүндө чогу бар, ыйманы бар, эгинде сакалы бар, мечитти көздөй жума сайын шашкан, садакасын мындай берешем болуп берген, дайым такай алдыга сүйрөп жүргөн кишилер менен бирге болгула. Бул бир. Экинчиси, көп Кудайдан корккондор менен чогуу тургула. Кудайдан корккондор менен жумасында жоктон бир жолу тургула. Bir ayda 3 күнгө тургула. 3 күн ошолор менен бирге болуп келгиле. Кудайдан корккондор менен чогулуп алып. Үчүнчүсү, эмнени жеп атканыңды кара. Малга окшой эле ар кайсынан жей бербе. Адалың кара, тазасың кара. Кантип тамак жеш керек, каяктан жеп атканыңды кара. Адал дегенге аябай көңүл бургула. Мына ошондон ушу 3 нерсе болсо, анда сөзсүз Кудай буйрса оңолуу болот. Опоң ойлоп экен? Болгондо сен тегерчектен карап коет экенсиң. Анан мындай туруп машалла ыймандууларды көргөндө жанына барып ошол сабагын угуп, мына о жерге келип атпайсыңар 3 күн. Бу да субханалла силерге бир аз кичине болсо да маруза. Жүрөктү тынчтандырып болот. Бирок ошондо болсо дагы колдон келиши алым дамылган сабактар. Мен дайым айтам, мына телефонга бекер иштеп турбасын. Мына азыр барыңар кетесиңер машинеге. Түшкөндө эле, мисалы мен өзүм адатым ушул экен. Отурдум машинеге, автоматически бир дамыланып коем. Коем дагы Бишкекке чейин 2 саат шашпай айдайм. Жиндей көздө айдабайм да, 120, 140, 150 мен айдабайм. Толкучо 10 мүнөт жеткен жолсо таптакы жетпей калышы мүмкүн туруп. Ошон үчүн шашпай эле, шак койдуң машалла, и кеттиң. Барганча 2 саатта. Ушунча көп нерсени үйрөнүп алсың, машалла. Түшкөндө кадимки эле чубак болуп жүрсүң да. Ошол нерсе эгерде мисалы бир жакшы нерсени 40 күн кылса дейт да, адамдын жашоосу өзгөрөт, ааламат өзгөрөт. Ден соолукту өзгөрүп кетет, билесиңер ушуну. 40 күн. Дайыма жумушка баратканыңда. Жосо Куран коюп коесуң. Бирок түшүнгөн нерсеңди укканың пайдалуураак деп ойлойм мен. Коюп кой, машалла. Ук. Кээбилерди көрөм, машинасында отурсаң эле сенсиз, анан менсиз, анан баянда бир уктум, субханалла, сен мен дейди, таба албайсың деп толтура сен дейди. Эмне баша чын айта алмайсың. Бир мындай бир болбогон нерселердин баарын угуп эле, сенсиз, сен жазда келем, келбедиң, күздө келем, келбедиң. Келбей дал болду, келбей койду жазында. Ким болду келбей? Кээ бир айтат, жазында сүйүү келет. Жок, сен айбан ат белең жазында үйлөгөн. Шундай эмес, ошондой. Этиятыраак болалы, иншалла.
Adamdan ayırmalam. O terezini açık olaç. Bol deyim açık ot hazır. Dem salatkan tol kaçabız hem. Allah razı olsun maşallah. Bugün Jalan Nervniler komandası geldi. Allah razı olsun maşallah. Tuğanlar mı? Allah abdan razı olsun. Hazır hem 3 dua aytabız maşallah.